Президент Сооронбай Жээнбеков Жамааттык коопсуздук кеңешиндеги төрагалыкты Россиянын президенти Владимир Путинге өткөрүп берди. Ал Владимир Путинди төрагалыкты кабыл алышы менен куттуктап, албан ийгиликтерди каалады. Ошондой эле Россиянын уюмга төрагалык кыла турган мезгили улуу атамекендик согуштагы улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен дал келиши абдан символикалуу көрүнүш экенин баса белгиледи. Мы не должны забывать нашу общую историю и выступать вместе против попыток ее переписывания. Кыргызстан придает празднику Победы чрезвычайно важное значение и особый смысл. Мы с чувством глубокой благодарности вспомним тех, кто отстоял свободу нашей общей Родины, и проведем крупное мероприятие по случаю празднования Великой Победы. Как я уже сказал, сегодня председательство ВДКБ переходит к Российской Федерации. Уверен, что российское представительство придаст новый импульс развитию организации в 2020 году. Белгилей кетсек, бүгүн 28 ноябрда Бишкек шаарындагы Аларча мамлекеттик резиденциясында Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясы башталды. Жыйындын алкагында бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына Сооронбай Жээнбеков, Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко, Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин, Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон, Армениянын премьер-министри Николь Пашинян жана ЖКК башкы катчысынын милдетин аткаруучу Валерий Семеряков катышты. Бүгүн 28 ноябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Табалды Тилаев журналисттик иликтөөдө айтылган Кыргызстандан чыгарылган $700 миллион кимге тиешелүү экендигин сурады. Ал эми өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев аталган акчалар бюджеттен уурдалган каражат эместигин айтты. Табалды Гапырович, муну кимдин акчасы деп азыр эч ким так айта албайт атат. Ошон үчүн азыр иликтөө следственный топ иштеп атат. Анан депутаттык комиссияда ошого чыксын. Муну азыр биз мамлекетке тиешеси барбы жок, ошол эле айтыңызчы сиз. Же таможняга. Эми аныктайлы. Биздин оюбуз боюнча ал бизнестин акчасы. Анан ал кандай жол менен табылганын жана айтып атпайбы, кээ бири Кыргызстанга келип анан кийин ошол жерде калып калчу Өзбекстандын грузу депчи. Аны да тастыктайлы, канчасы калган. Анан бул жерде да бир статистика бар экен да, эми баарыбыз билип алышыбыз керек. Bir жылда Кыргызстандан $90,5 миллиард башка жакка которулат экен. $90,5 миллиард. 18-жылы мына ушундай статистиканы берип атат. Банктардын баарынан которулган. 6 айда 2019 ушул жылдыкы $48,3 миллиард которулуптур башка жакка. Анан мунун ичинде канчасы жанагындай булар менен салыштырып көрсө жана айтып аткан $700 миллион кандай максат менен болгон, анын баарын тастыкташыбыз керек да. Мен азыр эч нерсе деп айта албайм. Эгер контрабанда жолу менен болгонун тастыктаса, аны менен күрөшүш керек анда. Бул кандайча болгон деп. Республикада журт партиясынын тагдыры жакын арада чечилет. Бул тууралуу мурдагы депутат Камчыбек Ташиев Азаттыктын журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында Ата журт партиясы парламенттик шайлоого катышып утуп чыгат. Ата журт партиясы бул бар экендигин эл журт өзү жакшы билет. Анан буюрса ошо кийинки 2020-жылкы парламент шайлоодо биз 2010-жылда болуп өткөн чоң ийгиликти кайталайбыз деп турабыз. Мындан тышкары бул көрсөтүүнүн жүрүшүндө Камчыбек Ташиев бир адамды каралап мамлекеттик деңгээлге монстр кылып алып чыгуу туура эмес. Ташиев Райым Атраимовду карапайым, ийкемдүү адам катары сыпаттады. Мындайда бир адамды каралап мамлекеттик деңгээлге монстр кылып алып чыккан туура эмес да. Эгер күнөөсү болсо, себеби дегенде. Аны монстр кылыштын кереги жок. Ал жөнөкөй эле бир өтө деле чоң кызматты иштебеген бир таможнянын замы болгон, эң көп болсо. Министр да болгон эмес, депутат да болгон эмес. Кичинекей эле бир жигит. Жакшынакай, карапайым, ийкемдүү, мындай жакшынакай жигит. Аны жөн эле мамлекеттик деңгээлге алып чыгып алып каралай берген болбойт да. Муну эгерде ушундай боло турган болсо, действительно ушундай фактылар боло турган болсо, конечно, мамлекеттик органдар чара колдонуш керек.
Кыргызстанда сыртынан соттолгон мурдагы президент Курманбек Бакиевдин небереси Марат Бакиевдин уулу Руслан фамилиясын Петров деп өзгөртүп, Беларуста ишкерлик менен алектенип жүрөт. Бул тууралуу Новини Бай сайты жазып чыкты. Басылманын маалыматына караганда 25 жаштагы Руслан Петровдун Минск шаарындагы Центропол комплексинин курулушунда катышып жаткан компаниялардын биринде үлүшү бар. Бул долбоорго салынган инвестициянын көлөмү $80 миллион бааланууда. Басылманын журналисттери Руслан Петров менен байлануушуга аракет кылышкан. Бирок ал кол алдындагы кызматкерлер аркылуу Центропол комплексинин курулушуна эч кандай тиешеси жок экендигин билдирген. Басылманын маалыматына караганда бул долбоор менен анын атасы Марат Бакиев алектенет. Курманбек Бакиев Кыргызстанды 2005-2010 жылдары башкарган. 2010 жылдын апрелиндеги элдик толкундоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен.